Так, 4-cü tapşırma. Tizmedegi ters elementlerdi öçürüp salgıla deydi. Murun bir jolu men bir sabak ötüp başlabadım bile. Kaçışkanlar barбы ошол сабактарга? Telegramdan mı ağay? Ошондо Başında ушуну orta карагамызда yerinde. саптарды, тизмелерди. Ошондо көрсөтүп бергем. Мен бурулкандай неже чыгарыптыр да ушуну. Мен күчүктөй калсын. Эмне кылгыла дейт? Мисалы 4, 5, minus 1, 0, Ekranda bas eleksiyonlar var ya. 7 деген. Көрүнүп атабы? Yok. Көрүнүп атат. Görünüyor atat. Запись кеттиби агай? Кетти. Анан эмне кылгыла дейт? Могу терс элементтерди вообще өчүрүп салгыла дейт, Индекс боюнча өчүрсөк да болот, же болбосо remove'ду колдонсок да болот, Бирок биз индекс менен өчүргөнүбүз жакшыраак да азыр. Ана remove'ду колдонсок. Мунун маанисин мен remove'ду деле колдонсок болот экен, бирок биз pop менен өчүрөлү. Бирок карапсаңар азыр могу 0-0 элемент, Бул 1-чи элемент, бул 2-чи элемент, бул 3-чү, бул 4-чү, бул 5-чи элемент болуп атабы? Бирок жалпы саны канча элементтердин? 6, Эми азыр биз pop менен бул элементти өчүрөбүз, 0-0 элементти. Өчүрсөк эмне болуп калат? Сап кыскарат, Булар калып калат да, турабы? Анан эми карагыла, бул кайра 0 элемент болуп калды, бул 1 болуп калды, бул 2-чи, бул 3-чү, бул 4-чү. Демек эмне кылат экенбиз? Эгерде терс элемент бар болсо аны өчүрөт экенбиз. Өчүргөндөн кийин бул элементтер, калган элементтер бияктагы эмне болот экен? Сол жакты көздөй жылат экен. Эгерде терс элемент бар болсо өчүрүп туруп, немени позициясын жылдырбайт экенбиз. Кайра эле ошо 0 элементтен баштап салыштырат экенбиз. Түшүнүктүүбү? Анан бул жерден азыр -1 деген да терс элемент. Аны өчүргөндө эмне болот? 4, 5, кайра 0, анан 7 болуп калат, То есть бул 0 элемент, бул 1-чи элемент, бул 2-чи элемент болуп калат, бул 3-чү элемент болуп калат. То есть кайра мындан баштап салыштырабыз. Эмне үчүн антебиз? Эгерде бул жердагы -4 болсо, -4 деген элемент болсо, анда жылдыргандан биякта -4 деген элемент пайда болуп калды. А биз эгерде кайра 1ден баштап карап кетсек, могу элемент сол жакта каралбай кетип калат да. Ошондуктан эгерде элемент терс болсо, аны жөнүнө өчүрөбүз. Анан позициясын мындай жылдырбайбыз, То есть эгерде k деп алсак, могу индекстерди, k'нын маанисин 1ге чоңойтпой турат экенбиз. Качан 10 элемент болгондо анда уже позициясын чоңойтобуз да кийинки элементти карап баштайбыз. Түшүнүктүү эле да алгоритми. Демек элемент терс болсо аны жөнүнө өчүрүп коет экенбиз. Эгерде элемент оң болсо анда позициясын 1ге жылдырып кийинки элементти карайт экенбиз. Эми программасын жазып коелу. Агай, экран көрүнбөй жатат да, агай. Башкаларыбызга көрүнүп атабы? Ооба. Көрүнүп атат. Көрүнүп атат агай. Көрүнүп атат. Сиз эмне телефон менен кирип атасызбы же ноутбук мененби? Табый болгондо ошентип экран көрүнбөй калган. Болуп турат. Телефондон болушу мүмкүн интернеттен. Эми менен биринчи н киргизели, массивдин элементтеринин саны. N барабар жазып коеюнчу. Эмнени киргизип атканыбызды билели. Так, эми массивдин өзүн киргизели. Массивди A деп эле алып алчы бүгүнкү боюнча эле. Эмне дейбиз? K деп коелу. Int, int K. Киргизгенди унута элекпизби?
input точка split deyme. Kirgizdik. Emi emне kılışыбыз керек? Эми Ага, input эме болуп калды. input. Так, эми карап турсаңар, могу жерденчи биз терс элементтерди өчүргөн сайын массивдин эмнеси көлөмү элементтердин саны азайып атат, Биздики микрофон өчүп койгулачы. Элементтердин саны азайып атат, то есть массивдин эмнеси өзгөрүп атат. Экран көрмөй калды агай. Көрүнбөй калды агай. Эмичи? Жок, көрүнбөдү. Жүз эле көрүнүп атасыз. Мастер сыгылык. Ekran kişineki olup kaldı. Ооба, кичинекей. Монтип эмелер, кишилер кирген сайын ушинте берет да. Көрүндүбү эми? Жок. Жок агай. Çok ağay. Жок агай, көрүнгөн жок. Görgön çok. Азыр. Эшик тыкылдап кирген сайын эле өчө берет да ушунчу. Көрүндүбү? Yok. Жок, көрүнгөн жок, өзүңүз көрүнүп атасыз. Ne olur? Çıktı ağay göründü. Göründü? O. Так, эми не кылат экенбиз? Ошондо улам эмне болот экен? Массивдин узундугу өзгөрүп турат экен, элементтердин саны. Анан биз эгерде азыр циклды for деп ачсак, мисалы in range деп туруп n деп алсак, range n деп алсак, n деген массивдин узундугу да турабы? N'дин маанисин өзгөрткөн күнү дагы могу жердеги маани өзгөрбөйт да. Башында мисалы 10 деп алса, 10го чейин эле карай берет. Ошондуктан биз эмнени колдонушубуз керек азыр? While деген циклды. Баштапкы маани 0го барабар болот. Андан цикл ачабыз. While. Так, эмне дейбиз? K кичине эмнеден? N'den, Турабы? Кичине n'den. N'den бije 0'dan бар. N'den. Массивдин бардык элементин карап чыгышыбыз керек да. Даже биз могу жерден n'ди алып салып эле эмне кылсак болот экен? Клавиатурадан киргизип туруп, аякта len a деп койсок болот, Массивдин узундугу болот да. То есть биз бардык элементтин карап чыгышыбыз керек да, акыркы элементке чейин. Муну карашыбыз керек, муну, ошонтон анан эң акыркы элементти да карашыбыз керек да. Туурабы? Бул жерден биз башында 5 элементти карай турган болсок, бул жерден кайра эмне 4 элементти карай турган болуп калабыз, Бул жерден 3, 0дон 3кө чейин. Ошентип туруп анан эмне кылабыз? Эгерде массивдин элементи кичине болсо 0дон, анда эмне кылышыбыз керек? Ушул элементти өчүрүп салышыбыз керек, Эгерде андай эмес болсо,
То есть оң болсо элемент. Анда эмне кылабыз? Кийинки элементке өтөбүз. Кичинекей болсо өчүрө беребиз. Чоң болуп калса уже кийинки элементти текшеребиз, Жана могу жерден айтпадыкпы? Барбызбы? Ооба. Барбыз. Жана могу жерден айтпадыкпы? Мына -3'тү текшергенден кийин бул бияка жылат, кайра 0-чу элемент. Ошол эле элементтен баштайбыз, 0-чудан. Кен булар жылып, солду көздөй бирге жылат. Анан качан оң элемент болгондо уже кийинки элементти салыштырып баштайбыз. Мына ошону жаздык да азыр бияка. Болду, эми жаңы массив пайда болду. Ошону эмне кылабыз? Экрандын бетине чыгарып коебуз. F5, окей. Сактап коелу. Киргизели элементтерди. Мисалы -2, 4, -5, 6, 7, 0, мына -9 болсун. Не дейт? Яны и деп жазып койгон турбайсызбы биз? Жер эмне болуш керек? К да, К деп алып атпайсызбы индексти? Кийинки да и бар. Попта. Pop K болобу? Попта К болот да. Попту да и деп коюп турумбу? Ким идиш аяк жууп атат? Так, Микрофонуна төчүп койгулачы. 5, 6, -7, 0, 9 деп коелу, Enter'ди басалы. Мына 3, андан 5, 6, 0, 9. То есть терс сандар эмне болду? Өчүп калды. Түшүнүктүү элеби? Яна эмесин кошуп коеюн, Берилишин. Орус тилдүүлөр да барбы азыр? Ооба. Түшүнбөй калган жерлериңер болсо сурагыла, Орусча айтып берип турам. Макул. Болду. Делал көчүрөйүн дагы. Бияка кетирейин. Ачылбай жатат дейм. Бирок звук жок. Эмне менен кирип атат болду экен тиги? Так, эми кийинки маселе. 5'ти дагы карайбыз деп аттык беле? Биринчи терс элементтин индексин табышыбыз керек экен, Анан 0га барабар болгон элементтин индексин табыш керек экенбиз. Анан индекс аркылуу алмаштырып койсок болот да, жана максимум минимумду алмаштыргандайчы. Поэтому киргизгенин алып калайын. Мына массивти киргиздик, Эми терс элементтин индексин табалы. Циклды while менен алалы, анткени биз канча жолу аткарыларын билбейбиз, 0-0-чу элементтен баштап карайбыз. Качан терс элементти тапканда индексин жаттап калабыз дагы, болду, циклдан чыгып кетебиз. Демек, кандай шарт коебуз буяка? Ай чоң 0дон десек, кичинекей болгондо кирбей калат, Минтип коеюн. F деген өзгөрмө алып коеюн дагы.
true деп коеюн маанисине. Бул логикалык өзгөрмө. Жака f'ти коюп коем. То есть true бояк true болгондо while цикл иштей бериш керек да. Барбызбы? Ооба. Барбыз. Үн чыкпай калса эле меники чыгып кеттибиде эле. Цикл чын болгондо бияк иштей берет. То есть бул true болгондо. Анан бияктан эмне кылабыз? Эгерде a ай кичине болсо 0дон анда эмне кылабыз? Ой, a k да, k. Шуну жаттап калышыбыз керек. Т деп жаттап калалы. Индекс. Анан f'ибиз эмне болуп калат? False болуп калат, Уже таптык да. Чыгып кетет. Тапкандайын уже эмне циклдан чыгып кетет, Анан дагы бир цикл коюшубуз керек, бияк эметиги шарт, Терс элемент жок болуп калышы мүмкүн да. Азыр мен мындай көрсөтүп берейин силерге. Print не, Т, F5, окей. Мисалы 1, минус 2, 3, 4 деп коеюн, Анан не, минус 6 деп коеюн. Ne olup kaldık? Ne geçti oldu? Tak int k, for k int split. True oldu. İçindeki olsa f false oldu. K. Biz ne unuttuk kaldık? K plus çoğun aytkandı unuttuk kalgan turbayız be. Plus baravar 1. Tak 1 minus 2 3 minus 4 0 da koyayım. Ne o geçken? Tak girmiştik. Kanal oldu. Ne kalış gerek duruyor. Так. Түшүндүк да эмне ката болуп аткан. Mo k plus 1 бияка туруп калыптыр да, mo шартка. Качан терс болгондо гана 1 кошулуп калды да. Ошондуктан бул кабыз чоңойбой калды. Анткени мааниси анан кечке цикл айланып калып атат да. Мына индекси чыкты. Биринчи терс сандын. Бул 0 да. Бул 1. Биринчиси чыкты. Эми эгерде биз азыр циклды ушул бойдон калтырып койсок, мисалы мен мындай кылайын, F5 деп туруп, такыр терс сан киргизбей коеюн. Не деди? Индекс вне диапазона деп ката чыкты. Эмне үчүн? Анткени могу жери кечке эле true болуп тура берет, 0го 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 болуп кете берет да. Кеч айлана берет. Могу false иштебей калып атат да, терс сан болгондо. Терс сан жок болгондо. Ошон үчүн биз бияка дагы бир шарт коюп коелу. Не деген? Эгерде k чоң болуп калса, жок, барабар болгондо n-ге эмне болуш керек? F дагы эмне болуш керек? False. То есть эң акыркы элементке чейин карап бүттүк деген сөз да. Так, k кичине n. Жок, чоң n. Жок, кандай болуп калды? Ошондо барабар n минус 1-ге.
n minus 1 болуш керек экенбиз, Кени nге чейин аткарылбайт да 0дон ами n деп коем да му len len a да len a minus 1ге чейин n'ибиз жок да биякта 1 2 3 6 7 деп көрөйүн. T is not defined дейм. Му T ставим этилбей калды. T жок болуп калды. Так, ошондо бияка эмне кылып коелу? Оң жалаң оң сан болсо мунун индекси жок болуп калат да. Bunu mençiktep koyalım. Ters san жок болуп калды. Так, эми 0 деген элементтин индексин табышыбыз керек, Маселенин берилиши боюнча эмне? Терс элемент менен анан биринчи 0 деген элементте орун алмаштырыш керек болчу да. Эми эмне кылабыз бияктан? 0 деген элементти кантип тапсак болот? Аныкы эмне деп коелу? Аныкын p деп белгилеп алалы, барабар. Аны индекс менен эле таап койсок болот, Туурабы? Иә. A точка индекс эмне? 0. 0. Эгерде жок болуп калсачы? Ладно. Так, все. Моуну жок учурун алып эле салалы, сөзсүз түрдө болсун деп коелу. Эми эмне кылабыз? Индекстерин таптык. Ордун алмаштырыш керек, A от эмне? T A P барабар. T деген терс элементтин индекси да, Атам P деген келдиби? 0 элементтин. Болду. Эми пайда болгон массивдин өзүн кайра чыгарып коебуз. F5. Окей. Так. 2 минус 3 4 5 0 9 деп коем. 0 анан минус 3 экөөнү орду алмаш калды. Оны ошондо биз алып эле салалы. Түшүнүктүү эле болду? Барбызбы? Берилишин оңдоп коюш. Берилишин оңдойн, ооба. Так. Так, копировать этейин дагы. Ким кошула элек? Теле кошулду, Так, эми могу эсепти чыгарып көрөлү. Баарыңар окуп чыксаңар, кунт кой өзүңөр. Анан эмне кылыш керек экенин сүйлөшөлү.
түшпү? Ооба. Эмне кылат экенбиз? Эн количестводагы судьялар баа коет экен. Максимум Аны- минимум табыш керек. Ооба. Эң чоң, эң кичинекей бааны таап туруп, аны эмне кылыш керек экен? Чип салып, анан калгандарынын орточо арифметикалык маанисин табыш керек экен, Калгандарынын орточо арифметикалык маанисин табыш керек экен. Орточо арифметикалык маани деген эмне? Кошуп санга бөлүп коебуз. Кошуп бөлүп коебуз. Кошуп туруп анан канча сан болсо ошого бөлүп коебуз, Анда эмесин чыгаралы анда. Мына n бааны киргиздик бияктан, Биринчи эмне кылыш керек экенбиз? Максимальныйын таап туруп, ошону өчүрүшүбүз керек экен, массивден. Эми ошону бир эле сап менен жазып коелубу? Pop индекс кайра ада. А точка индекс эмне болот? Максимум. Болду, Баягы өткөн сабакта көрсөтүп бербедим беле? Биринчи макс деп таап алдык, мына максимальныйын таап алдык, анан ошонун индексин таап алдык. Буяка келип индекс түшүп калабы? Ошол индекс менен эмне кылсат? Поп өчүрүп салат, Анан дагы ушундай эле да. А поп точка индекс. Эми эмненин индексин табабыз? Миндик, Минимум. Болду, экөөнү өчүрүп салдык. Эми эмнесин табыш керек? Суммасын, Сумманы баягы циклды карап атканда өтпөдүк беле, Мунира. А десек, массивдин несин элементтеринин өзүн алып калат, Маяка аны коюп койсок. Range десек, индекс боюнча карап калганбыз, Яғни s барабар 0 деп коебуз, Анан сумманы эмне кылып коебуз? S плюс барабар A деп коебуз, K. Улам элементтерин кошуп отурушубуз керек да. Болду, анан S арифметикалык деп коелу. Эмне болот? S бөлүнгөн len A, Канча сан болсо, ошого бөлүп коебуз да. Турабы? F5. Окей. Анан маселенин берилишинде эмне деп атат? Маселенин берилишинде Орточо сан. Маселенин берилишинде азыр. Спортсменге ыйгарыла турган ба? Капкара болуп турат да, эми көрүнбөйбү? Эсептерди көрбөй жатам да мен. Мага экран капкара болуп турат. Интернеттен Сиз атыңыз менен фамилияңыз чыгып. Башкалар көрүп атабызбы? Ооба. Биз көрүп атабыз. Настройган керек. Өзүңөр карап көрүп. Могу жерде спортчуда баа коюлат деп турбайбы? Бүтүн сандар деп айткан жок, Демек, мааниси кандай болуш керек? Float болуш керек, Турабы? F5, окей. Биринчи биз маяктан немени чыгаргандан кийинчи, муну алып салгандан кийин максимальный, минимальныйды кайра бир чыгарып коелучу, print көрүп коелу. Маякка да эмне деп коелу? Print То есть биз биринчи киргизген массивди чыгарып коелу, андан кийин максимум, минимумун алгандан кийинки массив чыгарып коелу, текшергенге жакшыраак болот да. Так, 2, 4, 6 болду. 6. Мына жерге 10 деп коеюн. Мына жерге 1 деп коеюн. Керек орточосу. 3 чыгыш керек, биз деген муну чыгарбай койгон турбайбызбы? Print жок. Эса. Так, 2,
4, 11. Mına 3. 10'du anam neni 1'de öçürüp saldı. Tural. Çünüktele. Allah'a berişinde en suca degende. Bakay. En suca dep turbay bu. He. Oşo birle suca mesek ko deyim. En sucada oşo. Mına en sucada. Biz en mani girgiz otpayız. Mına F5'te. Hazır. 2 degen bağını birinci suca koydu da 4 degen bağını ikinci suca koydu. 10 degen bağını üçüncü, 1 degendi dörtüncü, anan daha kança? 6 degen bağ koydu bir suca. Oşonda kança hoş gerek hazır. 4'e orta. Çünüktü. Bir el esparsment'ikin çıkarıp atabız da. Hazır. Oy. Kaysını göçürüp böyle olmuyor. Tak. Ne oldu? Bir şey koy. Emi mojerdençi summany onu atayın görsetip berdim da summany onu tapsak bolot. Sen esiңерге saldım da. K деген момне элементи массивтин. Анткени биз бу жерге массивти коюп атабыз. Демек K деген эмне массивтин элементтерин алып калат. Анан монун баарын жазып отурбай эле минтип койсок болот. S барабар sum деген функция бар да билебиз да. Sum A деп койсок болот да. Sum деген функция эмнени табат? Суммасына итерация боло турган объект. Bunu da getirip koyayım. İsteğiyle alasınlar da sum деген. Tak. Эми эки өлчөмдүү массивтерди карайлыбы? Биз буга чейин бир өлчөмдүү массивтерди карадык, бир өлчөмдүү массивтер алар эмне векторлор, Ал эми эки өлчөмдүү массивтерди эмне дейт дагы? Матрицалар дейт, Бир өлчөмдүү массивтин бир эле параметри бар. Ал эмне? Элементтин индекси. Elementin indeksi. Ал эми эки өлчөмдүү массивте эки параметр болот. Биринчиси саптын номери, экинчиси Мамытчанын номери. Мисалы A 0 1. Биз биринчи саптагы элементтерди карап атабыз. Ошондуктан анын сабы эмне болот? 0 эле боло берет. Ай 0 1 деп коем, 0 0 да. Python тилинде элементтер эмнеден башталат? 0дон башталат, 0 0 0 1 0 2 0 3. Андан кийин экинчи сап A 1 0. Кайра эмне? Мамычалар кайра 0дон баштап 1ге чейин кайра аткарылат, Ой. 1 1 1 2 1 3.
Анан кайра саптын номери 1ге чоңойот, 2 болот. Кайра эмне? Мамыча 0дон кайра 0, 1, 2, 3 деп кайра айланат. 0, 1, 2, 3. Көрдүңөрбү? Эми эки өлчөмдүү массивти кантип аныктасак болот? Мисалы, А барабар мынтип коеюн. 1, 2, 3, 1, 2, 4. Мындай болсо, эмнеке массивтин ичинде элементтери кайра массив болсо, анда бул эмне болот экен? Эки өлчөмдүү массив, Көрдүңөрбү? Эгерде мен азыр бу жактан мынтип жазсам, мен тияктан көрсөтүп берейинчи, Python shell'ды. Эгерде мен азыр А 0 деп жазсам, 0. Анда экранга эмне чыгат? Мына 0-нчу элементи кайра өзүнчө сап болуп атат, Эгерде мен А 1 деп жазсам, анда бул чыгат. Бул, Эми могул элементи 1 деген элементти чыгарыш үчүн мен кандай кылып жазышым керек? Ал эмне болот? 0-нчу элемент, 0-нчу элементтин кайра 0-нчу элементи болот, Могу өзү 0-нчу элемент да. Анын 0-нчу элементи 1. Эми 0-нчу элементтин 1-нчи элементи. Мына 2. 0-нчу элементтин канчанчы элементи? 2-нчиси 3. Мына. Эми мунун элементтерин кантип чыгарабыз? Бул өзү эмне? Могу сап өзү 1-нчи элемент, Анын 0-нчу элементи. Мына 1. Сап өзү 1-нчи элемент, кайра анын 1-нчи элементи. 2. Сап өзү 1-нчи элемент, кайра анын 2-нчи элементи. 4. Демек эмне экен? Могу 1-нчи сап, бул 2-нчи сап экен, То есть мунун номери 0, мунун номери 1. Түшүнүктүүбү? Мына ушундай кылып кайрылат экенбиз. Эми мынтип киргизгенден проблема жок, Мисалы, эми клавиатурадан кантип киргизебиз? Клавиатурадан киргизгенде өткөндөгү биз бир өлчөмдүү массивтерди караганда эле ошол сыяктуу эле киргизебиз да. Мисалы, Аны 1-нчи мен массив деп аныктап алайын, Анан биз өлчөмүн берип атпадык беле, Эсиңердеби? 0 деп туруп анан көбөйтүү n деп атканбыз, Туурабы? Мисалы 3 деп коеюн биякта. Анан ушуну кайра дагы чоңойот экен. Ушуну кайра дагы 4 деп коеюн. Ушинтип көбөйтсөм, эмне болуш керек эле? Окей. Мисалы print деп туруп азыр A деп чыгарсам, массив пайда болдубу мына? 1-нчи сап, 2-нчи сап, 3-нчү сап, 4-нчү сап. 1, 2, 3. Ар биринде 3төн элемент, Эки өлчөмдүү массивге окшоштубу? Могу эмне экен? Саптын номери экен. Бул мамычанын саны экен. Бул саптын саны экен. Бирок биз монтип киргизгенде, жана бир өлчөмдүү массивте менчиктегенде ссылка болуп калбады беле, билесиңерби? А барабар Б деп жазганда. Ошол сыяктуу болуп калат да. Азыр мен мындай кылайын. А 1 2 дейин.
Baravar 5 dep koyayım. Men ne kıldım hazır? Hazır men ne kıldım? 0. element, bu 1. elemente. 1, 2, mojerge 5'ti koydum men. He? Kalgandары özgörбөш керек. Men mojerge 5'ti koyup atam da hazır. Şunu atabızbı? Ha, 2. element turubay. 0, 1, 2 mojerge men 5'ti koyup atam. Emin şunu ekran betine çıkarıp көрөлү кайра. Ne деген massив çıgat eken. Print. F5. Ne olup kaldı? Onun ar biri 5 bolup kaldı, gördüңөрбү? Могул жактачы 4 деген саптын саны деп едиңер, анан дагы эмне дедиңер? Деме деп айттыңар. 4 деген саптын саны, 3 мамычанын саны. Мамычасы дегенде эле. Столбец. Столбец. Азыр мен силерге мондай кылып чыгарып берейинчи муну. In range. Sap kança sap var? 4 he? 4. Mına 4. Kança mamıça var? 3. Mna print. Ot. Ay. Анан G дейін, he? Бияқты не қылайын? End. O жерден азырчы биринчи саптын элементтери чыгат, he? О жерди карасаңар, жана биз эмне дедик мына? 0. Бу I дегенибиз эмне? Саптыкы, G дегенибиз Катар номер. Мамча. G дегенибиз мамычанык, he? Мына саптын номери 0 болот экен, G'биз болсо эмнеге 0дон 3кө чейин айланып чыгат экен. Ошондо 0 0 0 1 0 2 0 3, he? Ошондо эмне болот экен? Биринчи сап кирип бүткөн болот экен, he? Андан кийин I'биз кайра 1 болот экен. Мына, he? G болсо кайра башынан баштап 0дон 3кө чейин айланып чыгат экен. 1 0 1 1 1 2 1 3. Ошондо эмне экинчи сап элементтерин караган болот экенбиз, he? Андан кийин I барабар 2 болот экен. He? Кайра G'биз эмне болот экен? 0дон кайра башынан аягына чейин. Ошондо 3-чү сап. Биз ошол принцип менен киргизип атабыз азыр бул жердечи. Ада I'нин мааниси биринчи 0 болот, he? G'биз болсо эмне болот? 0дон 3кө чейин айланып чыгат. Ошондо эмне болот? 0 1 0 0 0 1 0 2 0 3. Биринчи сап кирген болобу ошондо, he? Биринчи саптын элементтерин эмнеге киргизип атам мен? Сапка, he? Андан мен бияктан print деген команданы берем. О, чыгып бүттү да, he? Мына бир сапка деп атпайм, end деп, түшүрбө деп атам. Пробел менен ажырат деп атам. Мына ажыратты 0 0 0 1 0 2 0 3 деп чыктыбы? Могу print эмне кылат? Биякка түшүрүп коет, мындай кылып. Бош эле турат да, аргументи жок. Андан кийин I'нин мааниси канча болот? 1, he? I'нин мааниси 1 болот. G'биз кайра эмне болот? 0дон 3кө чейин айланып чыгат. Ошондо 1 0 1 1 1 1 2 1 3. Бул кирдиби биринчи сап? Мына мондай. Андан кийин эмне болот? I'биз 3 болот. 2 болот. 2 0 2 1 2 2 2 3, he? Andan keyin G'bиз 3 болот, he? Ama ay 3 болот. Бул кайра 0дон баштап. 0 3 1 ой. 3 1 3 2 3 3. Түшүндүкпү? О, ay дегенибиз биринчи жазылат сөзсүз түрдө. Саптын номери бул болсо эмне? Мамычанын номери. Мына мондой болуп чыгат. Азыр ушундай болуп чыгат да элементтер. Түшүндүкпү? Мына азыр F5 деп көрөйүн. Азыр мону дагы бир жолу копировать этип туруп, монун ордуна чытап коеюн, F5, окей.
Mına birinci sap, ikinci sap, üçüncü sap, dördüncü sap. Ötesi noluncu, birinci, ikinci, üçüncü. Bu yerde açıp koyalım. Anam men 1 2 деген elementke 5 dimençik деп atam. Nasıl kayra jüri? Mına 0 1 2 3'e. Anam men ne 1 2 degenge. Mına birinci sap. Ana 0 1 2 mi? Bu yerge 5 dimençik desem ne oladat? Bunun bari büyük 5 bolup kaladat. Bu ne degen söz? Mo 0 3 degen sap düzülüp atat. 3 elementten turgany. Anan al jön ele ne oladat? Sılka bolup kaladat da mına. Mo sap düzüldü. Ha bul bolsa bu kalgan 3 sap bunun ele sılkası bolup kaldı da. Ana men bu yerge 5 dep kirgizsem bunun bari ne bolup kaladat? 5 bolup kaladat. Ötkөндө жана аны көрсөтүп бербедим беле, билесиңерби? А барабар Б деп жазып койсок не болуп калат? Ссылка болуп калат, Ошон үчүн эмне жана copy дегенди колдонуп атканбыз, Эми могу эмне болуп калат экен? Ссылка түзүп таштайт экен. Ошондуктан биз муну мынтип жазбайбыз. Жана генераторлорду колдонобуз. Мына 3 элементтен турган мамыча түзөбүз, Анан ушуну 4 жолу кайталап коюшубуз керек, Эгер мынтип жазсак, анда андай проблема болбойт. Эми карап тургула, F5. Мына көрдүңөрбү? Могул эле жер 5 болду, Калгандары 5 болгон жок. Демек, ар бир сап некен өзүнчө элементтерди камтыйт экен. Буга ссылка болбойт экен биринчи сапка. Экинчи сапта өз алдынча, үчүнчү сапта, төртүнчү сапта. А эгерде биз көбөйтүп койсок, mo биринчи саптын эле ссылкасы болуп калат экен калгандары. Бир жерин өзгөртсөк, мисалы, бир жерге 4 десек, монун баары 4 болуп калат, Түшүндүкпү? Саптын эки өлчөмдүү массивдин сап менен мамычасынын санын берип атканда мына мондай кылып беришибиз керек экен. Биринчи мамычаны жазып алат экенбиз. Анан аны канча сап керек болсо ошончо жолу кайталап коет экенбиз. Түшүнүктүүбү? Анан мындай кылып алып алдык мына. Биринчи сапты алып алдык. Эми эмне кылышыбыз керек бул жерден? Элементтерин киргизишибиз керек, Элементтерин киргизгенде дагы эле өткөндөгүдөй эле 2-3 жолу бар. Мисалы, биринчи жолу input менен эле киргизе берсек болот мына. I J барабар. Бүтүн сандар болсун. Int input Мунусун алып салайын, F5. Окей. Bir, iki. Yok. Vay men yakayım meni. Ütür koyup koyun turbayım. Hazır men 12 mani girgizişim gerek turabı. 3'lü 4'kü koysak 12 da 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, 1, 2. 1, 2, 3 degenimiz birinci sap boldu. 4, 5, 6 dep kirgizgenimiz ikinci sap boldu. 7, 8, 9 degenimiz üçüncü sap boldu. 0, 1, 2, 3 bolsa dördüncü sap boldu. Түшүнүктүүбү? Демек, биринчи mo жерде сапка номер ачып туруп, андан кийин цикл ачып туруп мамычага цикл ачсак, анда биз эмне сап боюнча кетет экенбиз, Sap boyunca. Python неме тапшырма дегенге жиберди аттыңар беле?
Эми карап тургула. Эми мен bir жерге мынтип жазып койсомчу, J бuyagı 3, бул I бuyagı 4 деп койсом. Анда кандай болуп калат? Birinci J'ыбыз 0га барабар болду, но J экинчи параметрде могу J. Сап болсом не болуп атат? 0дон 3кө чейин айланып атат, 0. Анан не болот? 1 0. Турабы? Түшүнүп атасыңарбы? Мына могу жерибиз 0 болду. Бияк болсо 0 болду, кайра. Андан бияк 0 эле ойдон турат, бияк 1 болот. Анан эмне болот? 2 0. 3 0. Андан кийин J'ыбыз эмне болот? 1 болот. Бунубуз кайра 0дон 3кө чейин айланат. Ошондо эмне болуп калат? Кайра 0 1 0 2 ой, 0 0 болот да. Жок 0 1. Так. Биягына кошулат да наоборот. Минус биягына кетет. 0 1 0 ой 1 1 2 1 3 1. Түшүнүп атасыңарбы? То есть мындай болуп атпайбы? Азыр биз наоборотунан жазып атабыз. Биринчи J деген циклды жазып атабыз. Андан кийин I деген циклды жазып атабыз. Демек эмне болуш керек? J'ыбыздын мааниси биринчи эмне болот? 0 болот. I болсо 1ден 2ге чейин. Азыркы учурда бизде 2ге чейин эле да сап айланып чыгат, Ошондо эмне болот? 0 0 1 0 2 0. Андан кийин J'ыбыз 1 болот, мына J 1, I болсо 0 1 2 деп. Демек эмне менен? Ар бир мамыча менен карап калат экенбиз. Көрдүңөрбү? Биринчи мамычаны киргизди, экинчи мамычаны карадык. Анда эми бул 2 болот. Мына 2 J'ыбыз. I болсо 0дон 0 1 2ге чейин айланып атат. Ошондо эмне 3-чү мамычаны карайт. Андан кийин I 3 болот. Мына 3. I болсо 0 1 2 деп айланат, мына мындай. Демек биз мондай жазсак, биринчи мамыча үчүн цикл ачып, андан кийин сапча үчүн цикл ачып койсок, анда эмне болуп калат экен? Мамыча аркылуу болуп калат экен, Бул эмне экен? Мамыча боюнча. Түшүнүктүү эле болуп атабы? Алло. Sap менен анан мамыча менен дегенди өзүнчө бөлүп албадыкпы? Экөөнү бир эле жазып койсок болобу? Кандай бир жазып коебуз деген? Бир эле программа кылыпчы. Ооба. Өзүнчө бөлбөй. Эмнеге болбойт? Болот, Маселенин берилишинде жараша да. Мисалы азыр мону киргизсекчи. Азыр мамыча менен кирет да. Жана 1 2 3 деген биринчи сап болгон, 4 5 6 деген экинчи сап болгон. Мында болсо мамыча болуп калат да азыр. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2. Көрдүңөрбү? Биринчи киргизген сандарыбыз биринчи мамыча болуп калды, мына 1 2 3 4 деген. Андан 5 6 7 8 деп киргизсек, 5 6 7 8 экинчи мамыча болуп калды. 9 дегендерчи мына. 9 0 1 2 дегендербиз. Түшүнүктүүбү? Жана болсо эмне болуп аткан? 1 2 3 дегенибиз мындай сап болуп аткан, 4 5 6 дегенибиз мындай сап болуп аткан. Демек биз сап аркылуу элементтерди карап чыгыбыз келсе, I анан J деп ачат экенбиз. Биягы өзгөрбөйт, Эгерде мамыча боюнча карагыбыз келсе, J анан I дейт экенбиз. Түшүнүктүүбү?
Oo, girgizgendin bir oldu da. Anan girgizip aткан учурда немелерди колдонсок да болот, жана append'ти. Мисалы A барабар деп туруп. A барабар деп туруп. Пустой эле эмени ачып коебуз, өлчөмүн көрсөтпөйбүз. Анан бул жерден эмне кылабыз? Цикл ачам. For G жок, for I in range. Бизде канча сап бар эле? 4кө чейин болчу. Анан мындай кылам. A точка append append дагы int k for k in ne болот? Input input split жана жерден чыгарганда мен алып койгондо болмок экен. For I range 4 for G in range 3 print G and F5 ne deydi? Mындай эле киргизе бериш керек турбайбы? Так. 3'ü 4'ü туралы болуп атпайбы? İyi olbayбы? Iya. Üstüde fodagı iyi olup kaldı o kamez. Çevirmesi çok bu. Бул 4 жолу кайталады деп атпайбы? Бияктан 3'tü киргизем да мына. 3'өнү киргизсем алып келип бияка кошуш керекпи? 3'өнү. Ekran cevap verdi. Ekran görünmüyor kaldı. Кандай калдыбы? Азыр. Tibüle tosu aldı. Бирөө кошулуп алдыбы? Ekran kichik oldu. Азыр бирөө кирип алган турбайбы? Minura. Минура деген эжекебиз өзүнүн экранын кое берип коюптур. Алып салганга да болуп кеткен да. Özün zakret dostluk desin de. Көрүнгөн жок менин экраным. Çok.
Көрündü? Yok. Siz çıkıp koyunuz şu nemeden, pakazdan. İnternette вообще. Минура Таджимуратова. Закрыть деп қойсоңор. Telefon birine berip koygun. Эми чыкпагай. Agay göründü. Göründü? Biz neme massif kılgan, unut kalgan turbayız. Ötkönde biz mına mon karabadık bile. Bir ölçömdü massiflerdi monut kirgizsek bolot elementlerini turabı. Bir ölçömdü massifti kirgizip otabız mına 3 elementten turgan. Anım ne kılıp otabız? 4 жолу кайталап коюп otabız. Ana 2 ölçömdü massif payda bolup kaç kerek. Misal hazır. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, 1, 2. Nege bu? Biz maqta print'te жазбай қалған turbayız ошон үчүн да. По идее мунун деле кереги жок экен. Турабы чыгаргандан. Biz mına mamıça menen, ömeti sap menen kirgizip otpayız. Bir, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 4, 1, 2, 3. Buna iki ölçümlü masife elementlerin kirgizdik. Bu neken append menen kirgizgen ekeni. Print жазылбай bu. Çok kirgizken dele көрсөтүп атпайм азыр мен. Монту элементтерин киргизип алсак. Несеп чыгарабыз да азырчы. Шуну аркы түрдүүсүн. О жерде силерге түшүнүктүү болсун деп экран бетине чыгарып берип атпадымбы? Сап боюнча монтуп киргизсек болот экен. Мамыча боюнча монтуп киргизсек болот экен деп көрсөтүп берип атпадым. Эмнеге бүт эле сап боюнча болуп калган? Сап экен. Экинчиси жөнөтүлбөй калды окшойт. Көрүп алабыз да кийин. Мояк неме? Кыргызча болуп калган турбайбы, ошону көчүрбөй атат да. Etти. Так, эми ушуну кыскартып эле жазып койсок болот. Неме менен? Не деп койчу элек жанагы? Генераторлор менен. Же мондай эле кылып киргизе береличи. Мондай кылып киргизсек болот. Эми конкретно бир эсеп карап коелу. N өлчөмүндө массив берилген. Эки өлчөмдүү. То есть N саптан, анан M мамычадан турган. Так. N саптан M мамычадан турган массив берилген. Ар бир саптагы элементтердин суммасын тапкыла деди. Ар бир саптагы элементтердин суммасын. Сиздин экран жабылып калды. Экранга жоголуп кетти. Жанагы Ташмурат да чыгып калды. Багасына берип койгом. Минур ажа барсызбыз?
Barmı? Balаңызга өрбөй, өзүңүз кармаңызчы. Улам кошуп салып атат деген мени. Çıkıla ekrandan hemen. Klavye ekrandan. Азыр чыгарды. Yine oraya. Азыр меники кирет. Men ekranda сабакты көрө элекмин вообще. Капкара болуп турат. Ой, сиз өзүңүз кошулуп алгансыз, ошон үчүн көрүнбөй атат сиздики. Сиз өзүңүздүн экраныңызды демонстрация кылып коюп отурасыз да азыр. Настройка кирип показать экран дегенди отмена кылып койсоңуз, агайдын экраны көрүнөт. Оң жакта көрүнүп турбайбы бир стрелочка, ошону бассаңар, ошондо тиги экран көрүнөт да агайдыкы. Ошо показать экраны басып атам, барбыр чыкпай жатат. Бул версиясында эме жок экен да, отмена кылганчы. Эме менен киргенде болмок. Анда өчөбү өзүшүп кетти. Мен чыгып дагы кайра кирип жатам, барбыр болбой жатат. Сиз телефондо болсоңуз, эме. Кеттиби меники? Aylanıp жатат. Загружай. Көрүндү? Көрүндү. Онто ар бир сап менен эмне кылыш керек экен? Суммасын таап чыгышыбыз керек экен. Ар бир саптыкын, Демек, азыр эмне кылабыз? Мына киргиздик, массивди. Эми сап боюнча кеткенде эмне кылабыз? Биринчи сап үчүн ачабыз циклды. Range. Канча сап бар бизде? 4, 4. Давайте буякта n кылалы. Так, n точка m. Mapты өткөнбүз караганбыз, ошон үчүн map дейли. Int input split. Так, ошондо бул жери эмне окат? N. Бул жерден биз киргизип атканда m'ди киргизишибиз керек, Так. For G in range m болот, Могу жер мындай болуп атпайбы? For деген сап башталып атат, Сап Көрүнбөй. Жок. Көрүнүп эле эмне чыккан. Көрүндүбү эми? Жок, агай. Баха Пазов дейм. Дагы бирөөсү кирди. Энкиде берки менен кирелчи. Бул жерден бериш керек болчу да негизичи доступ.
Ne oldu, göründü mü? Göründü. Göründü atağı? Aa, Moğu Var. saptın summasını taap ekranın betine çağırışыбыз керек экен. Ушул сапты суммасын эсептээрде саптын сумманын баштапкы майнысы канча болуш керек? 0, 0 дедик, бунун суммасын таптык, экранга чыгардык. Кайра бияка келет да бул жерден кайра саптын башында сумманын майнысы 0 болуш керек, Экинчи саптыкын таптык, чыгардык. Жана башка ушинтип кетишибиз керек да. Эми карагыла, могу жерде мына сап башталып атабы, Не болуш керек экен саптын башында? Сумма 0 барабар болуш керек экен. Анан бул жерде болсо саптын элементтери отурат да, ошолордун суммасын табат экенбиз. S плюс барабар эмне болот? A, I, G. Мына бүттү да. Мына биринчи сап башталды, 0 болду. Ошол саптагы элементтердин суммасын таптык. Эми эмне кылабыз? Экрандын бетине чыгарабыз, Болду. Кайра экинчи сапка кеткенде баштапкы майнысы 0 болот. Экинчи саптын суммасын эсептейт. Экрандын бетине чыгарат, кайра келет, үчүнчү сапка келет. Үчүнчү саптын 0 болот, эсептейт, ушинтип кетет да, айланып. Эми чыгарып көрөлү. Биринчи n менен m'ди киргизели. 3 сап болсун деп коелу. Анан пробел менен киргизебиз да. 4 мамыча болсун, Эми мына киргизем. 1, 2, 3, 4. Биринчи саптыкын киргиздим, Мисалы 1, 1, 1, 1 болсун. Көрүнбөй калды. Кайра жок кетти. Көрүнбөй калды. Мына Мунира Тажимуратова деген Тожимуратова дагы келди. өчүрүп турсунчу. Көрүнбөйт экен го все равно. Göründü? Çok uzun. Göründü agay. Göründü. Mına hazır 3 sap kirgizem. Har bir sapta mına 3 sap, har bir sapta 4 tane element boş gerek. Mına 1 2 3 4 birinci sapты kirgizdim, mına ikinci sapты kirgizdim. Ne oldu? Nega 0'dan baştalып айтат? Ne 0'dan baştalып айтат деген. Ал элементтин номерде мен маанилерин киргизип атпайм. Мына 3 сап, анан 4 мамыча болсун, 2, 1, 0, 0. Мына. Азыр ар биринин суммасын табат да. Мунуку 0, 10 бу мына. 7, 9, 10, Мунуку 4. Мунуку 3. Бу кайсы элемент? 0, 0 деген элемент, бул 0, 1, 0, 2, 0, 3, Бул 1, 0, 1, 1, 1, 2, 1, 3. Эми түшүндүм. 2, 1 деген элемент, 2, 0, 2, 1, 2, 2, 2, 3 деген элемент.
Demek ki monday açkanda mına ар бир сап үчүн ачып атабыз. Мына биринчи сап үчүн ачтык, ар бир саптын башында 0 болуп атат. Саптын суммасын эсептеди, кайра экран бетине чыгарып берди. Түшүндүкпү? Мондай киргизгенде жана матрица түрүндө киргизебиз да. Мондай кылып киргизип атпайсызбы? Анткени бул жерде эмне турат? Input split да. Пробел менен киргизебиз да. Анан ошону эле бияка массив кылып менчиктеп коюп атат. Мына биринчи сап. Андан кеткенде кайра экинчи сапты киргизип атабыз. Кайра кеткенде үчүнчү сапты. Анан ошону эле эмнеге ага киргизип атат. Эми мамычалардын көбөйтүндүсүн тапкыла десечи, кандай кылабыз? Эсти бирге менчиктейбиз да. Бул жерде мисалы p деп коелу, башкаттан 1 дели. Анан бул жерибиз p, бияк эмне болот? Көбөйтүү кылабыз. Анда бул баары бир эле саптыкын таптыштайт да азыр. Мамычаны табыш үчүн эмне кылабыз? Ж и. Ооба, биринчи ж дейбиз бияка. Биягыбыз эмне болот? М, бул жерибиз и болот. Бул жерибиз эмне болот? Н, Анда уже мамычаныкын эсептейт. Мына азыр көрөлү. Дагы эле ушуларды эле киргизип коеюн. 3 4 1 2 3 4. Мына биринчи сапты киргиздим. 1 1 1 1 экинчи сапты киргиздим. 2 1 0 0 0 0. Азыр могу жер канча деп чыгыш керек? 2, Бияк 2, бияк 0 0 деп чыгыш керек да, туурабы? Көбөйтүндүсү. Не дейт? Ёлки. Биз биякта оңдобой калган турбайбызбы? P деш керекпиз да биякта. Мисалы 3 деп коеюн. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 28 bi mına birinci mamıçanıkı. 7'şende 4 28 İkinciniki 80. Mına 10. 10 go 8 tügötsök 80. Üçünükü 162. 6'şende 9. Yani 3 go koyutsök 162. Düşündük mü? Ооба. Так, эми негизги диагональ деген түшүнүк бар да. Бирок ал качан сап менен мамычанын саны бирдей болсо, анда ал квадраттык матрица деп айтылат да. 0,1, мисалы 0,2, 0,3, A 0,4, A 1 0, 1 1, 1 2, 1 3, 2 1, 2 2, 2 3, oy 2 1 dokum 2 0, 2 0, 2 1, 2 2, 2 3. Birincisi dagы 0-0'dan baştalıyor. O 0 0, 0 1, 0 2, 0 3 boş gerek bolçu da. 3 3 0, 3 1, 3 2, 3 3. Sap menен mamıçanın sаны birde. 1 2 3 sap var, 4 sap var, 1 2 3 4 mamıça var. Ушундай матрицалар квадраттык деп айтылат да. Анан шу квадраттык матрицалардын диагоналдары бар. Могу диагональ негизги диагональ деп айтылат.
Ал эми бул диагональ жардамчы диагональ деп айтылат. Это основная диагональ, а это побочная диагональ. Эми негизги диагональды карап көрсөңөр, негизги диагональды мону карасак, элементтери кандай экен, номерлери? Сап менен мамычасы окшош экен. Демек, минтип эле жазып койсок болот экен да. Ай. Бир эле цикл ачабыз. Фо ай деп турган. Ай деп койсок мына 1 1 2 2 3 3 көрүнөрбү? Негизги диагональдын элементтерин ушинтип алсак болот экен. Эми жардамчы диагональды, побочный диагональды карасаңар, саптын номери эмне болуп атат? 1 0 1 1 можер 2 2 0 0 1 1 2 2 жок 3 3 Биретсиз болот атагай. 1 2 болмок можер. Неге 4 2 деп жазып 0 1 1 1 2 ama жеринде 1 3. 1 3 деп жазган турбайбы, ал 4 окшош болгон турбайбы. 0 1 2 3 сап чоңоюп атат, мамычач 3 2 1 0. кичирейип атабы. Кичирейип атат. Демек аны кантип жазсак болот? Мунубуз а эле болот экен, биринчи индексчи 0 1 2 3. Экинчибизчи 3 2 1 0. Демек экинчибиз эмне болот? Кемип атат, N канчага барабар? 3-кө 4-кө да. 1 2 3 4. M дагы 4-кө барабар да. Бул n деген өлчөмдөгү массив да. N экөө тең бирдей. Демек n'ибиз 4-кө барабар экен да азыркы учурда. Бул жер 3 болуп атат. Ошондо эмне кылсак болот? кемитүүгө Минус 1 болобу? N'ден кичине айды кемитсек эмне чыгат? 0. Мына азырчы n'ибиз 4 да. Ай болсо эмне болот? 0дон 4кө чейин, 0 1 2 3 деген маанилерди алабы? 4төн 0 алсак канча болот? 4төн 0 алсак. болот ай. 4төн 0 алсак 4, 4төн 1 алсакчы? 3 3, 4төн 2 алсак 2, анан 4төн 3 алсак 1. Көрдүңөрбү, мына бул жер 3 болуш керек болчу, 4 болуп калып атат. Демек эмне кылсак болот экен? N минус эмне болот экен? I плюс 1 деп койсок болобу? n минус Мына I 0 болгондо 0 0го 1 кошсак канча болот? 1, 4төн 1 алсак 3. Мына чыгып атабы 3. 1 болгондо 1ге 1 кошсок 2, 4төн 2 алсак 2. 2 чыктыбы? 2 4төн 2 болгондо 4төн 2ге 0го 2ни кошсок. Ой, ёлки. 2ге 1 кошсок 3пү? 4төн 3 алсак 1, Анан ай 3 болгондо 3кө 1 кошсак канча болот? 4. 4төн 4 алсак 0. 0 Демек побочный болгондо мына могу формула менен чыгат экен да. Түшүндүкпү? тездөөчү кетти. Так, эми мындай кылалы. Негизги диагоналын чыгар десе, мына фо эмне кылат экенбиз? Фо I in range n дейт экенбиз, print I. Эми побочныйын чыгар десечи.
Endi aytkanбиз. Print ne o'tgan? A I anan n minus I plus n 1. plus 1'di. O yerden kaçan açıp salsak ne olur? Bolbay alat mı? Nege? Minus bolup kaldı. Bolot. Oşol ele bolot. Endi 4 bolot atты, 4'kü. 4'tön 0'da alıp atабыз, andan kayra 1'de alıp atабыз. 3 çıgabı. 4'tön 1'de alıp atабыз, daha 1'de alıp atабыз. 2 çıgabı. 2. 4'tön 2'ni alıp atабыз, daha 1'de alıp atабыз. 1 çıgabı. 4'tön 3'tön kayra da 1'de alıp atабыз, 0. Же болбосо мындай деле жазсаңар болот да. Айырма жок да турабы. Кашан ачып ийсек да болот, ачпай койсок да болот. Кашан ачканда, кашан астында минус турса, кашан ичиндеги белгилер бүт карама каршысына өзгөрөт деген бар да. Ошонун негизинде эле. Мына эми F5 деп көрөлү. Сал 4. Ой, yok. Бияктан биз могуну алып салышыбыз керек да. Бизге бирөө эле кириш керек да. N эле, эки окшош да. Üçüncü tuğum. Dört olsun. 1, 2, 3, 4 5 1 6 7 dep koyayım. 8 9 7 5 1 2 3 4 Hazır negizgi diagonalim ne dep çıkış gerek? 1 1 7 4'e. На 1 1 7 4 побочный olsa 4 6 9 1 4 6 9 1 Түшүнүктүүбү? Эми мындай эсептер болушу мүмкүн да. Негизги диагоналдын максимальныйын таап, негизги диагоналдын суммасын таап элементтерин, орточосун таап деген сыяктуу. Анда могу принттин ордуна эле эмне жазабыз? Суммасын тап десе. Давайте негизги диагоналдын суммасын жардамчы диагоналдын максимальныйын тап деди деп коелу. Анда биз монун ордуна эле эмне деп жазып коебуз? S плюс барабар A I G. Анан монун максималдуусун тап десе, кечөө айтпадык беле. Максимальныйын табыш үчүн биринчи эмне кылабыз? Побочный диагоналдагы эң биринчи элементти алып алабыз, максимальный деп. Анан калганын менен салыштырып чыгабыз, Демек, эң биринчи элементибиз кайсы экен аяктагы? A 0 анан n минус 1 турабы? Мына мода акыркы элемент 0 3 болуп атпайбы? 0 0-нчу сапта жайгашкан, анан акыркы мамычада жайгашкан. Акыркы мамычабыз болсо, эгер 4 болсо 4 минус 1 болот, Угатабызбы, алло? Барбызбы? Барбыз. Атабыз. Так, анан каяка кетти? Түшүндүк да, мына мо. Болду, анан калган элементтер менен салыштырып кете беребиз. Эгерде m кичине болуп калса, башка элементтин формуласын жаңы эле жаздык, эмне болот? I анан n минус I минус 1 деп койсок да болот, кашасы жок эле. Ушундан кичинекей болуп калса, анда m'ди ал эмне? A
I n minus I minus 1. Print ne? M. Bu жерде эмне? Print s. Туурабы? J yazıp taptırıyor. F5. Окей. O IJ болуп калыптыр. Туура. Бул жер эмне болуш керек? I болуш керек да, туурабы? Негизги диагоналда. Так, 3 болsun. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ne deydi? Yok. Тура эмес жазып койгон турбайсызбы? Мындай жазылыш керек болчу. Бул оорураак бекен? Эки өлчөмдүү массив. Мына 15 суммасы 9 10 15. Бул жактан эң чоңу эмне? 7. Түшүнүктүүбү? Бул жерге мынтип коелу. Так. Түшүнүктүү да, негизги анан жардамчы диагональ. Барбызбы? Barus. Так, эми массив берилсин, массивдин ичиндеги эң чоң элементти тап десечи. Целиком массивден. Biz эгерде мынтип жазсак, print max деген бар да бизде, билесизби? Өткөн сабакта карап беле, максимальныйын табат. Эгерде монтип жазсак, биздики туура болобу? Ошону карап койгула. Мейли 3 болсун. 1 2 3 9 7 8 4 5 6 болсун. Эмнени чыгарып койду? Эң чоң сапты чыгарып койду. Эң чоң элемент турган сапты чыгарып койду, көрүнөрбү? Анан өзүн табыш үчүн эмне кылыш керекпиз? Демек, монубуз эмне болду? Сап, сап болсо эмне? Бир өлчөмдүү массив, Демек, анын ичинен кайра максты таап койсок, анда эмне болуш керек? Максимальный чыгыш керек.
Так, print jabıldı, max jabıldı, bu jabıldı. To'g'ri эле oldu. Aşalardın sani. Hem gayrı эле ушуну киргизип көрөлү. 3'e 1 2 3 9 8 7 7 8. No, ayırması yok be. 4 5 6 9 çıktı be mi? Жана болсо bir sapты silikon чыгарып койгон э. Мына биринчи максты колдонгондо sapты тапты. Кайра ушундан макс десек, анда эмне болду? 9'tu таап койду. Түшүнүктүү эле болдубу могу э? Эмне үчүн 2 жолу макс жазылып атабыз? Минимум тап десе дагы эле ушундай эле. Суроолор барбы? Суроолор жок э? Yok. Misal işlep görsek bilinет дейм. Так. Кандай бир мисал карап көрөлү. Так, эмеден карабайлы, Абрамовдон. Ушундай жакшы мисалдар бар болуш керек эле да. Так. WhatsApp'tan олимпийский вопрос жөнөтүп жибердим. Ошону карасак болобу агай? Биринчи жөнөкөй эсептер чыгарганды үйрөнүп албайлыбы? Ооба, ошентеликчи. Олимпиадага да жетишебиз. Эсепти мындай нормальный чыгарганды үйрөнүп алалы, андан кийин ушу олимпиадалык немелерди да карайбыз да. Мен WhatsApp'та менин номеримди билип алдыңар да. Любой убакта эле жаза бергиле, иште мен жардам берем мындай. Түшүндүрүп берип турам, түшүнбөй калган жерлердичи. Анан биринчи олимпиаданын эсептерин карап эле отура бербегиле. Жөнөкөй эсептерди чыгаргыла да биринчичи. Анан олимпиаданын эсебиди отура берип чыгара албай анан тажап кеткенди тыштап саласыңар да. Жөнөкөй эсептерди чыгаргыла. Улам эсеп чыккан сайын чыгаргың келип баштайт. Ошентип анан кийин олимпиаданын эсептерин өчүп керек. Мен чыгаргым келер эткенде, чыгып кетип барса эле анан чыкпай калса эле калып кетип атат. Ошон үчүн оор эсептерди карабагыла азыр такырчы. Мына. Мону чыгарып көрбөйлү. Дана натуральное число n, матрица берилиптир n анан 9 деген. Найти среднее арифметическое каждого столбца. Ар бир мамычанын несин табыш керек экен? Орточо арифметикалык. Мамычасын. Орточо арифметикалык. Орточо арифметикалык деген бардык элементтердин суммасы, аны эмеге бөлүп коебуз, N'ди киргизет экенбиз, Анан n болсо эмнеге барабар экен? 9га, Анан эмне кылабыз? Мамыча дегенде уже биз биринчи ар бир мамыча боюнча кетиш керек болгондо биринчи биз мамычаны ачабыз, In range эмне болот? M. Бир сап жүрүп коеюнчу бияка. Анан for I in range N.
Суммасын табышыбыз керек да, ошондо ар бир мамычанын башында эмне кылабыз? Сумманы 0 барабарлайбыз, Анан мамычаныкын табабыз суммасын. Суммасын тапканда эмне кылышыбыз керек? Экран бетине чыгарабыз. Чыгарып атканда эмне кылабыз? Санга бөлүшкөн. S бөлүнгөн канчага? M'ге. M'ге. N болуп калат. N болуп калат. Болду? F5. Endi 3 деп коеюн. Ошондо мен бака 9'tu киргизишим керек, 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Канча болду? 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Мына. Биринчидики 1, биринчи мамычаныкы мына көрдүңөр. 1ге 1'ди кошто 2 3, кайра 3 бөл 1. Муну канча экен? 0, экинчи мамычаныкы, үчүнчү мамычаныкы, төртүнчү мамычаныкы, 5-чи, 6-чы, 7-чи, 8-чи, 9-чу. 9'tu эсептеп колчу. 18, 18'ti 3'кө бөлсөк 6 мына. Түшүнүктүүбү? Азыр мен силерге ушундай эсептерден жиберем. Могуну менин номерин жазып койсом түшүнөсүңөрбү? Абрамов бар да баарыбызда турабы? Ооба, түшүнөбүз. Же кыргызча которуп жазыш керекпиз? Кыргызча жакшы го. Которуп алабыз. Хорошо, мен которуп жазып. 161-чи бетте PDF-тен көргөзүп атпайбы? Ошону эле эме кылабыз да, Ооба. Кеткенде PDF-те ошо жөнөтүлгөндө. 382-чи маселе деп коем да, мисалычы. Ушуну чыгарасыңар да. 381 деп коем. Ооба. Маму 381'den баштап 88'ge чейин. Seksen birden 88'ge çeyin. 388'ge çeyin. Жазып алдыкпы? 381'den 388'ge çeyin. Аны эч азыр кыргызча которуп туруп мен жазбайм. Муну да жибербейин, Чала бергиле мага.